жаш бала да болуп атат, жерде наристелер, бирөөнүн жалгыз баласы, жалгыз кызы. Эмне кыларын билбей ушинтип аябай кайгырып, кучактап, тирилтип алчудай болуп ыйлаганда ал жерден биз дагы көзгө жаш алабыз да, ал жердечи аябай оор болот. Жакын туугандар келип бизге үйрөткөн учурлар да болот. Мындай издебейсиңерби, тиякты карабайсыңарбы, биякты карабайсыңарбы, терде калып калса эмне болот депчи. Суунун астында куткаруу иштеринин өзүнүн эрежеси бар. Ошо эрежеге карата иштейбиз биз. Баягы суу муздак, куткаруучу эртең куруп калышы мүмкүн. Айла жок, биз ошо баягы ичиндеги күйүүтүн түшүнөбүз. Жаңа эле кичинекей школьник балдар эле, кичинекей жаш кичинекей 14, 15, 13 кичинекей балдар жуунат да. Суунун үстүнөн караганда ал жай агып аткандай эле болуп көрүнөт. Бирок түйүндө ал катуу эле агат да. Анан ошо кичинекей балдар киргенде күчү жетпей калып, ошо агым суусу, түйүндөгү суусу алып кетет да. Бул чоң чүй каналы, ошо бияка суга түшкөнгө тыюу салынган. Жергиликтүү муниципалдык администрациясы менен биргеликте иштеп, мындай табличкаларды орнотуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Бирок тилекке каршы жергиликтүү калктар аны укпай эле бияка келип балдары менен жээктеринде эс алып жүрүшөт. Биздин мындай маалыматыбыз калкка жетсе, бияка суга түшпөсө эле Суунун астында куткаруу иштеринин өзүнүн эрежеси бар. Ошо эрежеге карата иштейбиз биз. Айрым учурларда жана бутун тилип кеткен учурлар бар, ушундай кезиктирип алат бир жерин. Ар кандай учурлар бар. Ошонун баары келип баягы өзүнүн эрежеси менен, өзүнүн тартиби менен куткаруучу суу алдында иш алып барат да. Биздин жарандар кайдыгерлик карабай, жаш балдарды кароосуз калтырбай, көзөмөлгө алып өз убагында уруксат берилген жайларга барып, жаш балдарыңыздарды сууга түшүрүп, эс алдырганга аракет кылыңыздар.